Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары. Макей бүгүн Жалал Абад областы Нокен району Кызыл Кыштак айылынан ошол сиздер көрүп турган жерде тектүү жылкы сатууга чыгып атгандар. Азыр ээсинен жакшы кылып маалыматын алып анан аттын жылоосун баскан турганын, аттын мүнөздөрүнүн дагы калган маалыматтарын ээсинен алып беребиз тугандар. Анда эмесе туган атка мүнөздөмө берип кичине маалыматын баштай берсек. Жашы боюнча? Бою? Бою 1.60га чейин. Бою 1.60га чейин. Эми тегине жакшылап айтып берели, мыногу атактуу белгилүү саяпкер, аногу илгери палбан болгон ал киши дагы Пазыл акабыздын үйүрүнөн чыккан экен тугандар. Сургоён экен да? Сургоён. Ошо Пазыл азагы Сургоёндун небереси. Азыр жер аты бар, айга коюп жүрүшөт. 14 жаш болуп калды, ошо аттын баласы. Аттын ары бери бастыра берели, анан дагы калган маалыматтарын айтабыз, Жанар жерден бир гүл экен да бу. Кичине кала койчу биз жага. Жанар. Улакка салынды беле бу? Така улакка эле салынган. Чоң улактары көрүлө элек, Чоң улакка салынды. Бою канча чыгып болот? Бою 1.58 чыгат. Бою 1.58, 1.60 чамалуу, Жазга 4 жаш болот. Ошондо 7 жаш болуп калат экен да. Мынакей 6-сында ат болот деп, мынакей 7-синде мынакей ат болуп жаныбар. Чоң улагам көрүлө экен бучу. Анан линиясы дагы ошо айтылып аткан Сургоён дал ушул жерге келип өлгөн дейт, Пазыл аканын колунда өлгөн экен. Мынакей Пазыл акада балдары дагы деле бар. Ошол Пазыл аканын үйүрүнөн чыккан. Бул жылкы дагы Пазыл акадан алынган. Тектүү, өтө тектүү жылкы бул. Так, айгырда жүрдү беле туган? Жок, жүрбөгөн айгыр. Айгырда жүргөн эмес, Теке улакка 2 жолу чап кирип чыгышы жакшы. Текшерип койдуңар, Ат жетилеп караганга жоошпу? Жош жетилеп караганга. Жетилеп караганга жоош. Тээп иштеген абаттары жок. Такалаганы, кандай такала? Такага жоош, Маалыматтарын айтып өттүк окшойт тугандар. Өзүнүн колунда өскөн экен. Канча жашында келген? Буну мен жаңы жылдага жакын алдым. Жаңы жылга жакын, Ошо Пазыл аканын үкөсүнөн алдым. Пазыл аканын үкөсүнөн, Пазыл аканын үкөсүнөн бирөөлөр алып, алардан алган күнү мен барып алдым. Эми алган адамга пайда берип алдың да? Атты жакшы көрүп ат кылам деп, Эми тилекке каршы керек болсо терек чыгылат дегендей. Атты кайра. Макей дыйган балдар тугандар атты жактырып алышкан. Көп деле улакка салбадык дейт, эми улакчы эмес балдар атка кызыгып, ана аттын тегине кызыгып алышкан. Така улакка салынган, башка улактарга салынган эмес, Атты дагы бир ары бери жылоолоп. Мурунку эгеси деле салбаган экен, муну койго минген экен. Койго эле минген, Койго эле минген экен. Ошо Былтырынан күздө куугаз кылып карап. Мынакей аттын ары бурсаң кичине аркаларындагы жиликтерин, сан көчтөрүн тартып анан жанар бир жага. Кичине жылоолоп нары бери көрсөтө береличи, анан дагы жакындан тартып коебуз, Болду. Айгырда жүргөн эмес дедик, Койсо жүрөбү мындай кыйкырып неме кылабы? Жакшы эле аракет. Жакшы эле, айгыр койсо деле болот, Мынакей таза Сургоён экен. Баасын канча коебуз эми туган? 280 жакын. Баасын 280 миң. Ушундай кыймылдап кетет соң мен аркаларын тартып коеюн, 280 миң сом экен баасы тугандар. Эгер ат жакса, эсине чалып байланышып судалашып алсаңыздар болот экен тугандар. Ат Нокен Кызыл Кыштак жергесинде болот. Кызыл Кыштак деп айтылат да бери, Кетип содан берсин, жакшы булга сатып алган адам бир үйүр коебу, айгыр коебу, кандай болсо дагы барган жерине бир жакшы аттардан болуп барсын, берекелүү аттардан болуп.